Assalamu alaikum, урматтуу Бесен YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу достор, бул жол кайсы жер деп сурашыңыздар мүмкүн. Бул жол Жалал Абад областы Алабука район Оңолбогон Шорду Ортокбел жолу туугандар. Бул жолдо Көкташ, Көксерек, Кошболот, Шекафтар, Сумсар, Шекафтар менен Сумсар Чаткал районуна карайт, бирок ошолордун эли дагы, ошол айылдын эли дагы бир туугандарыбыз ошол жол менен районго эмне жумушу болбосун келип кетип жүрөт. Май, Карынкүр, Комсомол ушул айылдардын бардыгы туугандар. Ушул жол менен Алабука районунда бир кагазга болсо дагы келип кетишип жүрөт. Биздин өкүнгөн жерибиз эмнеде десе, ушул жолдун жоопкерчилигин алган азаматтар эмне кылат десеңиз, бийликке барып иштери бүткөндөн кийин, элден добушту алгандан кийин өздөрү билгендей, каалагандай иштерди улантышып атат. Албетте бүгүн жоопкерчиликтүү бийлигибиз келгенден кийин бул жолубузга дагы бир аз жоопкерчиликтүү көз карашта иш кылышып баштады. Бирок бул жерде жылына бир жаш баланы алдагансып, жаш балага ыйлаган учурунда сосканы оозуна салып коюп, ыйы токтогондон кийин сосканы алып коюп алдаганда эле бул жолубузду бир жылда 4 километрге чейин оңдоп беребиз деп убадаларды берип, эмиги жылы ушул жолуңар сөзсүз бүтүп, силердин колуңарга тапшырабыз деп убадаларды тонна берген жетекчилер, ушул жолдун жоопкерчилигин алган азаматтар эмне кылат десеңиздер, бул жол менен иши деле жок туугандар. Караңыздар, бул жолдун абалын караңыздар. Мына басып келип аткан жолубузду машина айдап кетип, ушул машина айдап, эгер кышында, жазында, жамгыр, каар учурунда бул жолдордо машина айдагандан көрө жөө басканым жакшыраак деп, машинаң бир аз аяйсың да. Бир аз аяйсың ушул нерселерде. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул жолубузду оңолушу үчүн бардык ушул айылдагылар, Көкташ, Көксерек, Кошболот, Шекафтар, Сумсар, Май, Комсомол, Карынкүр, Кытай сай, бүт ушул айылдагы бир туугандарга айтат элем, туугандар, бир аз ойгонгула. Биз 21-кылымда жашап атабыз. Афганистандын чөлдөрүндө да мындай жол жок. Азыр баары эле заманбап асфальт коюп койгон, асфальт төшөп койгон, жолдорун оңдоп койгон. Келгиле, Кудайдын ыраазылыгына жетиштик үчүн дагы жолду оңдошубуз керек. Талап кылайлы. Эгер ушулар иштей албай аткан болсо, анда иштей тургандарды алып кепер деп биз бийлигибизге талап кылайлы. Бүгүнкү бийлик биздин элдин үнүн уга турган бийлигибиз келген. Келиңиздер деп биз элди ушул нерсеге чакырышыбыз керек экен. Болбосо бул кенебеген биздин жетекчилер кайгызы да болбойт экен, бул жөндө кам ташыбыш да кылбайт экен туугандар. Келиңиздер ушул жолго баарыбыз чогуу кол топтоп биздин бийлигибизге кайрылуу жасайлы. Бүгүн технология өнүккөн заманда жашап атабыз туугандар. Караңгы бир доордо эмес, жарыктык жакшы жашоодо жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Ушул жашап аткан жашообузда ушул астыбызда баарыбызда машина бар. Ушул машиналарыбызды 3 айда, 4 айда ходовой кыла бербестен бийлигибизге жакшылап кайрылууларды жасап, бүгүн мына технология өнүккөн заманда телефонубуз бар колубузда ар бирибиздин. Ушул нерселер менен бийлигибизге кайрылуу жасап, ушул жолубузду оңдоп беришин талап кылсак, ушул жолубуз жок дегенде Шекафтар айылына чейин, ошол жердеги точкасына чейин оңдоп кое турган болсо туугандар, ал жагын биз өзүбүз эптеп кетет элек чынында. Азыр могу жолдо Алабукага барып, базарга барасыңбы, акимчиликке барасыңбы, эмне ишиң болбосун Алабука районуна барып, кайра келип, ошол жерден тамак жеп, келип үйгө келгенге чейин эмне жегениңди да билбейсиң да. Же адамча сөзүң сөзгө угулбай. Караңыздар. Жолдордо мынтип кетип атсаң, мондай жаман жолдун кесепетинен машиналар жолдо бузулуп жатат. Бул нерсени карап койгон биздин жетекчилер каякты карап отурат, мен түшүнбөйм. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, баарыбыздын колубузда технология өнүккөн заманда жашап атабыз. Телефон деген нерсе бар, смартфон. Ушул нерсе менен Facebook'a кирип жазайлы,
кайрылууларды жасайлы, мыйзам негизинде баарын талап кылайлы. Бала ыйлабаса эмчек кайда дейт туугандар. Бала ыйласа биз талап кылсак, мына ошондо аткарылат бул иштер. Могу бузулуп кеткен көпүрө өткөндө сел келген учурда кулаган эле. Бул дагы деле оңолгон жок туугандар. Ошо көпүрөнүн астында бир сай бар эле, ошол жерден бир аз жол ачып койгон, ошол жерден эл каттап дагы деле тиричилик кылып атат. Же ДЭО карап койбойт, мамлекеттик ишкана. Же бул жолдун жоопкерчилигин алган азаматтар карап койбойт. Элге эле кыйын болду туугандар. Болбосо биз 21-кылымда жашап жатып, Таштоордогу жашоодогудай жолдо жүрөбүз туугандар. Дагы биз каягыбызга жетишип атабыз. Дагы кандай бир ийгиликтерди багындырып атабыз деп мактанабыз туугандар. Кору намыс, кору мактанчакты токтотойлу да, сөздөн ишке өтүп, бийлигибизден ушул жолубузду ушу быйыл оңдоп бүтүрүп беришин жоопкерчилигин алган азаматтардан талап кылайлы. Бөлүшүп коюңуздар.